Көзү көрбөгөн көр менен колу буту иштебеген шал. Бул экөөсү дос эле. Шал колу буту иштебегени менен көзү көрөт эле. Көр адамга көз болот эле. Ал эми көр аны тачкасыга арабасына отургузуп алып эки жакка түртүп кайга болсо алып барып колу буту иштебеген шалга колу бут болот эле. Ушинтип бул экөө бири-бирин толуктап турат эле. Күндөрдөн бир күн алыска экөө конокко туугандарыныкына сапарга чыгышат. Зыяратка. Ошентип ээн тала эрмеч жолдон өтүп кетип жатышса, бир көзөдө алтын турганын баягы арабада отурган шал адам көрүп калат. Көрүп сүйүнүп кубанып, алтын көрдүм, бул алтын меники болот дейт. Баягы көзү көрбөгөн, бирок ташканы түртүп келе жаткан көзү көрбөгөн көр адам, жок, бул меники болот дейт. Буну мен көрбөдүмбү? Алтын меники, мен көрдүм муну. Мен көрбөгөнүмдө сен муну кантип көрмөксүң дейт. Ооба, сени курку калтырбаймын. Сага дагы кайсыдыр пайызын беремин. Кайсыдыр бир алтын беремин. Кыжалат болбогун дейт. Жок, бул алтын меники болуш керек дейт. Эгер мен азыр сени ушул жерде таштап кетсем, сен өзүң каласың, көзүң көрбөйт. Калып кетесиң ушул жерде. Талада жолду таппай өлүп кетесиң дейт. Көр дагы өзүнүн принцибинен кайтпайт, өзүнүн эрежесинен кайтпайт. Баягы шалга карап, эгер алтын менен сен калсаң бул жерде, сен дагы бул жерден өзүң чыгып кете албайсың. Ээн тала эрмеч жолдон кете албайсың. Сен эч ким карабайт, жардам бербейт дегендей. Ушинтип талашып бир канча убакыттарын ошол жерде бекер эле өткөзүшөт булар, талашуу менен. Анан экөөнүн жанынан ден соолугу чың, көзү дагы кол буту иштеген бир адам өтүп калат. Алардын талашып атканын көрүп, бир көзү алтынды алат да унчукпастан кетип калат. Окуя ушул жерден бүтө турматты, мусулман бир тууган. Бирок алына турган сабак эми башталат ушул жерден. Ошончо убактысын талашууга арнады булар. Талашып тартышуу эч качан бир көйгөй маселени чечпейт. Талашып тартышуу, урушуу бир маселени чечпейт. Булар талашып тартышыштын ордуна ынтымак менен, биримдик менен экөө келип, көзүнө ошол кол буту иштебеген шалга дабаасын табып, дарыгерге барып, акчасын берип, ден соолугуна иштетсе болмок ошол акчаны. Экөө тең. Бирок талашып тартышты. Эки дос эч качан талашып тартышпаш керек. Эки дос талашып тартышса, андан пайданы душманы гана көрөт. Талашып тартышкан достон пайданы душманы гана көрөт, урматтуу мусулман бир тууганым.